Бишкектеги инновациялык борбордо кана эмесек кыздар аталышындагы сынак өткөрүлдү. Интеллектуалдык оюнга Бишкектеги 6 жогорку окуу жайдын студенттери катышты. Иш-чара 21-кылымдын интеллектуалдуу кыздары, акылман кыздар, чыгармачыл кыздар аталышындагы 3 тур менен жүргүзүлдү. Жеңүүчүлөр дипломдорго жана баалуу белектерге ээ болушту. Аялдардын эл аралык күнүнө карата өткөн сынак Аялдар кеңеши коомдук бирикмеси жана Кыргыз патент тарабынан уюштурулду. Оюн студенттердин интеллектуалдык менчик жана аялдардын укугун коргоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылар боюнча билимин сыноого багытталды. Мындан сырткары Кыргыз патент бүгүнкү күндө аймактардагы, айылдагы мектептерди инновациялык баягы мектептерге айлантуу, ойлоп табуучулары көп мектептерге айлантуу жаатында багытында дагы бир топ иш-чаралар жасап атабыз. Керек болсо жанагы биз товардык белгилерди ушул баягы кабинеттен чыкпай отуруп түшүндүрүү иштерин жүргүзбөстөн бүгүн базарларга барып, эмне себептен товардык белгилер керек, ошону ар бир кардарга, ар бир ошо жеткелең болуш үчүн ошо өзүнүн ордуна, жумуш ордуна барып түшүндүрүп бергенге аракет кылып жатышат да.